Kандай okuttансаңыз үшін, білесіздер. Бирок советский медицинаны жамандағым келбейт, 38 жыл ошол советский медицинаның врач болуп, нанын жеп жатпайын ишенсиз. Суу ичкен кудукка түкүрбөйт дейт го кыргыздарда. Ошондой да, бирок бир жерде айтып коюш керек, эмне айырмасы бар. Бул медицина менен тиги бул бады. Алла Таала айткандай эле биз топурактан келдик, кайра топуракка. Топурак эмне? Микро-макро элемент. Вот эти вещи, да? Правильно? Это ясно. Андан кийин биздин медицинаны алалы. 38 жыл врач болуп иштедим деп атпайм мен. Биздин медицина кандай кылып үйрөткөн? Мен ушу китайский, тибетский медицинаны изучать этип көрдүм да параллельно. Анан өзүбүздүн советский медицинаны изучать этип көрдүм. Булардын айырмасы биздин советский медицина эмне кылат экен? О дарак турат го? Дарак өсүп, Дарак өсүп турса, бутактарын эле кесе берсе, вот боль, да? Мына дарак өсүп турат. Мына бул дарак. Боль что такое? Организм шлактарга толуп калды, бүт баарына толуп калды. Биз 50, 60, 70ке чыгып атабыз. Даже эме төрөлгөн балдарга биздин чоң эле чоң аталарыбыз эмне кылат? Койдун майын алып эле козуп атат. Билесиздерби ошону? Күчтүү болот, кубаттуу болот, жакшы өтөт. Биз ошолорду толтурдук, төрөлгөндөн баштап экология, стресс, ата-энеси стресс, ушулардын баарын толтурдук да. Толтурганда эмне себептен стресс толтурат организмди? Стресс болгондо, гормоны стресса работает в организме. Это серотонин, ошол воспалительный процесстер. Ошолор кан тамырларынын ишин изменение кылат. Бир жаман суукка барып турсакчы, адам эмне болот? Ушунчалык кызарып, татап, давлениеңиз көтөрүлүп кетет. Бирөө сени аябай жаман аскарт этип койсо, тура албайм, монтип жиндеп мушташтырып келип, ошону ударить этет. Правильно? Это гормоны стресса в организме. А спокойно сени мактап атат, сонун музыка. Бүт баары жакшы, сени сыйлап атат. Шайлоо Болтобаевна, келе калыңыз бул жерге. Шайлоо Болтобаевна, келе калыңыз. Эмне болот? Мы почувствуем счастье. Меня уважают, меня любят. Ошондо гормоны счастья, эндорфины играют в организме. Эндорфины, это гормоны счастья. Ошол учурда оорулар толду организмге. Биздин советский медицина эмне кылат? Обезболивающее назначь, боль, погаси боль. А тамыры биякта калды да. Тамырын жулуш керек да оорунун. Тамырын жулушубуз керек. С корнем надо удалить этот болезнь. А биздин медицина эмне кылып атат? Кесип атат. Ошон үчүн 38 жыл врач, практикующий врач болуп иштеп келатып, мен түшүндүм. Биздин советский медицинаны жамандаганга болбойт, 9 жыл окуткан бизде. Патогенез, кандай микробтор эмне? Баарын болгону, ооруду гастетип турганыбыз жаман болуп атпайбы? Вот обезболивающий. Ушундай эле кылып коебуз. Любой врачка мага келсеңер, приемго биздин советский медицина ошондой окуткан. Бизде күнөө эмес. Советский медицина врачтар жардам бербей койгон. Это неправильно. Нас так учили. Эртең кечеги төрөлгөн балдарга үйрөтөбүз. Ошону ошондой кылып үйрөтүп коет жок. Каердан